Assalamu alaikum урматтуу достор. Достушкалар, таксырлар, таксыркалар, френдтер, френдесаларым. Кайра эле мен Бакыт Молдожанов, Facebook досуңар. Бүгүн мына биз мына жаңы досум экөөбүз, Бектур экөөбүз кичине шаар айланайлы дедик. Жалал-Абад шаарына. Biz bu koomda жашап жүргөндө, мындай көчөлөрдө жүргөндө, мындай кыргызча кандай чектелген, как болот? Мүмкүнчүлүк чектелген адамдарды аябай аз көрөбүз да, жолдордо, көчөлөрдө. Акин бир күн мен өзүмө бир суроо бердим да, эмне ушундай эле биздин коомдо, биздин өкмөттө, биздин Кыргызстанда ушундай азбы депчи. Олар, хотя мында карасаң аз эмес. Ләкин ойлонуп, сүйлөшүп көрсөм, себеп бул башкада экен. Бизде шаарлар, айылдар, жолдор мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн мүмкүнчүлүгү жок да жүргөнү. Мисалы үчүн мына Бектур. Вот, например, азыр биз бул Жалал-Абад шаарынын Токтогул паркынын жанынан баштап атабыз өзүбүздү. Жалал-Абад шаарыны бир аз айланып келели дедик. Жалал-Абад шаарынын Токтогул паркынын Баркы театрынын жанынан баштап атабыз азыр. Камераны алмаштырам. Так. Бека. Мына сен Жалал-Абадта төрөлүп Жалал-Абадта чоңойгонсуң, а? Ошол кече экөөбүз таанышып калдык. Диалог жанагыдачы. Диалог бук, кофе and book деген жанагы. Мен көп барам ал жака, бирок биринчи жолу көрдүм да сени. Кече сүйлөшүп отуруп калдык. Шаарда кандай эмне? Мына шаар жака көп чыгасың, баш чыгасыңбы? Сен мүмкүнчүлүктөрүң кандай сенин? Шаарда мүмкүнчүлүктөр жакшы деп айта албайм. Бирок жүрсө болот. Эми эптеп жүрөсүң, бирлерден жардам сурайсың, өткөрүп койгон дейсиң. Ушунтан көп жерлерде өтүш кыйын да. Мисалы үчүн мына кара, азыр экөөбүз Барпы атындагы Кыргыз театрында жанында турабыз да. О пандусу бар экен. Мен билишим боюнча көбүнчө проблема пандустарда турабы. Доступ бир жерге кирейин десең, бизи уюм, мамлекеттик учреждение, уюмдар, магазиндер баары эле билбейм, сел келип кетип эле кирип кете тургандай 1 метр бийиктикте да, фундаменттеричи. Азыр чыгып көрбөйлүбү ошодончу? Жүр азыр. Мисалы үчүн азыр мен көрүп атам, бул эски пандус экен да. Бектур айтып атат, мурдагы эски пандусу бул. Бул эски пандусу. Бул пандустан мүмкүнчүлүгү чектелген эмес, чектелбеген адамдар эле чыга албайт данчы. Кана Бектур тигиден азыркы состояние жакшыраак окшойт. Мына азыркы күндө Барпы театрында макул пандус оңойчулугу менен эле чыгат экен, бирок бул пандус ушул жерге эле чейин окшойт. Бул жерде чакыруу кнопка баскычы деп турат. Биринчиден бул, мына мен көрүп турам, буларда мүмкүнчүлүгү чектелген, көзү азиз жанагыларга, мына шрифт Брайля деген жанагы экен. Биринчиден бул отурган адамга бул жака када? Мына, да, вот неудобно, да, слишком высоко, да? Урматтуу шайлоочу, уважаемый, үзүп алып тур кнопкасын. Нажмите кнопку вызова дейт. Бул кнопкасы да жетте турган жерде эмес экен. Бүгүнкү күндө жабык окшойт театрыбыз бүгүн. Театр жабык экен. Жабык экен. Анда тиги банкка барып көрөйлү. Банкка? Давай. Колясканын заряды канчага жетет? 25 километр. 25 километр, а? Ясно. Мүмкүндө Барпы театрында пандус
более-менее приспособлен. Кнопкасы иштебейт. Бийик. Мындай бул здоровый адам, ден соолугу чын, жакшы адамдарды бойго тура келе турган кнопка экен. Для галочки, тура для галочки. Onu dagы үзүп алып тур бирөө. Азыр мына биз айланып кетип атабыз. Бүгүн бир саат бирге сейилдеп. Бул закон 2008-жылы кабыл алынган да. Дүйнөлүк стандартка кириш үчүн. 2008-жылы. 2008-жылы. Андан бери 13 жыл өттү. Андан бери 13 жыл өттү. Ошондо планы жок эле кылып коюшкан. Мындай план жок мындай. Правиласын карабай эле, жөн эле мындай галочка үчүн коюп коюшкан. Для галочки дейт, да? Азыр ушундан бери 13 жыл өттү. Азыр ошол эле калыпта турат да. 13 жылдан бери өзгөрүү жок. Для галочки азыр жаңы салынып аткан. Мен билишим боюнча ошол жаңы ачылып аткан мекемелер, жаңы ачылып аткан имараттар, ошолор жанагы лоуздорго туралап условиялар менен курулуш керек. Туурабы? Закон боюнча ошондой да. Биздикилер бул мүмкүн чектегендер ойлобойт да мындай. Жесткий кылып коет да. Эптеп эле мына бар, бизде бар. Бар. Кандай чыгат билбейм. Ишим жок. Демир банк, Кыргызстандын эң алдыңкы банктардын бири, мындай бул турецкий банк деп койсок болот. Чет элдик, бирок көрөлүкчү, мына пандус биринчиден банкты алдыга адамдар машинасын коюп өткөнгө мүмкүнчүлүк жок. Мындай коюп айланып өтүп атат биздин дос. Мына банк жакында эле ремонт иштерини жүргүзгөн, мындай кылып пандус жасаптыр. Наклон канча градус? 1 градуска туура келбейт. До конца. Кандай чыгып көрө аласыңбы? Же страховка кылыш керек, Да. Да, мен өзүм биринчи чыгып көрөйүн, Сыйгалагы ончо эле сыйгалагы эмес. Так, давай, рисковать не будем, подстрахуй, да? Сен го, сенин машинаң, коляскаң электрический экен. В принципе, чыгат экен. Бирок жамгыр жаган күндөр, эми бул жака бурулуш сага ыңгайсыз, өзү? Коркосуң, То есть уже банкка кириш сага ыңгайсыз. Вот уже бул жака илинип калды. Двери у нас не приспособлены. Рахмат. Бул жакта уже бул жак не приспособлены. И это у нас эң алдыңкы банктарды бири, Эң алдыңкы банкты бири. Ясно, рахмат. Эми башка банктарга барып көрөлүк. Мен билбейм кандай түшөсүң. Жүрүп алып Кыргызстан банкка кирели. Так. Страховать кылайлы. Бияк илинип калдым. Давай. Так. Страхую. Держу. О, да. Вот. Бул биздин Демир банк. Бул банкты жамандаш үчүн эмес, же жанагы негативный информация эмес. Биз просто азыр бардык эле жолубуздан чыккан мекемелерге кирип көргөнгө аракет кылабыз. Бул банкка против эмеспиз, счет узам жок, башкасы дале жок. Мындай кылып машиналарды койбосо зор болот эле да жолгочу. Так, азыр могул Виктор,
Мол бизи борбордук аянттарды, Жалал-Абадтагы аянттарды бирөөсү да. Эс ала турган, мо парк бактын ичиге кирбедик. Када? Мына азыр жолуңда мындай блок турат. Бул Жалал-Абадты борбору да, мына. Вот. Мына. Ептеп чыктык. Мына. Мен ойлойм да, кече экөөбүз сүйлөштүк, бирок кайра эле кайталаймын, Бектур, мисалы. Бул көбүнчө даже бизи өкмөттөрдү же чиновниктерди эле бинасы эмес да бучу. Себеби биз мындай мүмкүнчүлүгү чектелген эместер ойлобойбуз да бунучу. Кайдыгер карайбыз бул проблемага. Себеби биз кыйналбайбыз. Биз даже билбейбиз да, мисалы үчүн сага проблема болгон жер биз үчүн проблема эмес да. А проблема жок, ойлонбойсуң. Мисалы азыр сен могул жерден эки жак карап, мындай кылып карап чыктың. А биз жөн эле аттап өтүп кетебиз да. Мына урматтуу достор, Ошон үчүн мен ушинтип видео отура бербей чыгайын деп чечтим. Ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жол путеводитель болуп берейин дедим да. Жакшы, зор. Себеби орустар бир жанагысы бар, пословицасы. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Азыр бирөөдөн, особенно биз өкмөттөн мындай жанагындай вот шланга. Вот шланга, обыкновенный жөн шланга. Вот мен даже байкабадым да азырчы. Мен үчүн бул даже көзүмө да көрүнгөн жок мындай. Вот лоздорго бул уже бир какой-то существенный проблема да. Өтсөң болот бирок убактың кетет. Да, немен кетет. Азыр могу шаарды оңдоп атат, жасап атат, көрүп атабыз, мындай бактарды, площадьтарды кылып атат. Бирок мен азыр алдыбызда көрүп атам, да бир проблеманы көрүп атам да. Мен үчүн бул проблема эмес. Мен үчүн чоң проблема да. Сен үчүн чоң проблема. Вот мы видим. Все, приехали. Да, могул жерде пандус бар экен ооба. А бирок хорошо. Өзүң кандай чыгасың? Адамдар күтөсүң. Ысык. Же жамыр жаап атат. Же кар жаап атат. Адам күтүп атасың. Кайра кайтасың да. Так. Так. Опа. Оба. Бисмилlah. Могул жерде пандус жасаптыр. Бизде фондарында угол наклона чоңураак. Да, чоңураак. Мен кече айтып бердим, Оштогу парктагы, Токтогу парктагы жанагыларды көрдүм. Өтө аябай жакшы кылыптыр. Европейский стандартпы же мировой стандартпы билбейм, но жана жасаптыр. Чыгып көрөлүбү? Бул жакта эми азыр курукчулуктагы жанагы эмес экен. Жакшы эле курукчулуктачы. Жамгырда бирок сыйгалак болсо керек. Мына чыгып кеттик. Без проблем эле. Эми түшөйлү. Бул жакта дагы страховка кылайлы да. Так, страховка кылдык. Мына фонтан бүгүн иштейт окшойт. Мына урматтуу достор,
Biz Allah'ın buyruğu menен barыбыз ден соолугубуз чын экен. Бирок кээ бир бизи соотечественниктер, уважаемый президент айткандай соотечественниктер эми Алланын бuyругу менен ушундай сыноодон өтүп, мүмкүнчүлүгү чектелген эмне үчүн биз ошого көңүл бурбайбыз? Эмне биз өкмөттөн талап кылбайбыз? Буларга дале на самом деле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын саны көп. Бирок биз аларды эмнеге көрбөйбүз? Себеби буларга условия жок да. Булар деле көчөгө чыгып, коомдун жашоосуна кошулгусу келет. А бирок элементарный бир ступенькадан чыга албаса, кандай буларга? Кана бул жерден секин түшөйлүкчү. Машинаны коюп коюптур. Машинаны коюп коюптур мына. Машинаны коюп коюптур. Себеби ойлонбойт да. Эмнеге ойлонбойт? Потому что жок, көчөдө көрбөйт. Бул жакка мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жүрөт эле деген ой жок. Мол бизи президенти ыйгарымдуу өкүлүнүн резиденциясы, мисалы вот бул жакка мүмкүнчүлүк чектелген эмес. Бул жакка мына мен дагы эле баса кыла албайм да. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жакшысыңар? Кандайсыңар? Просто кана айдап көрчү, кире аласыңбы? Жок, ачабыз жол. Кимге келдиңиз? Жок, эч кимге келген жокмун, просто мындай келип атабыз. Банктарга кандай кирсе барбы мүмкүнчүлүк? Банкка администрация? Жок, администрация билип атам. Мынау мен байлап коелу. Теги жакта пандуска окшогон нерсе бар экен, бирок жүр. Бул жакта да мындай условия жок экен да. Эми теги банкка барып көрөлүбү, мисалы, жакында эле салынган бир 5-6 жыл болсо керек могу брусчатка. Мында брусчаткада жүрүш кандай өзү? Болот эми. Болот. Бар бир да. Вот, мисалы үчүн уже мында бузулуп кеткен да. Коляскага жүргөнгө. Мына бил Кыргызстан коммерциялык банкы, мурдагы бизи премьер-министр Өмүрбек Токтогулович Бабановдун жанагысы, кана. Бул жакта мына пандус. Берираксы болбойбу? Билбейм. Чыга аласыңбы өзү? Жок. Чыгып көрбөйлүбү? Түртүп. Батам экен өзү. Батсаң керек. Вот, мына өзү чыкпай атат, Ана мына колясканы электрический привод менен колясканы күчү жетпейт атат. Ага. Так. Жок. То есть могул жерден адамды жардамсыз чыга албайсың, а? Чыккансыз? Мен чыгам мына дечи. Курукчулукка чыгып кете берем. Эшикке дагы батпайсың да? Биз көрүп атабыз мына Бектур. Даже электрический привод коляскасы менен чыга албады. Берги электрический приводу жок, ручной коляска менен жүргөндөргө ондан ол вообще эле чыга албайт да. О эшиктерден батпасаң керек, туурабы? Жабык болуп калыптыр го. Ладно, давай поехали дальше. Биз элибизди улантуудабыз. Азыр биз Ленин көчөсү менен тиги Жагуга кирип кетейли, башка банктарга кирейли, торговый центрлерге кирейли. Сода борборлорго кирип көрөлү. Сейчас мы идем по центру города, можно сказать. Сейчас попробуем перейти улицу. Бул жерде еще более-менее жакшы жана болгон условияга. Мына көчөдө условия жок да. Мына көчөдө жок.
Бул көчөдө жок, а? Наркы роторло бар. Наргы жок, бул көчө это. Чуш. Так. Зеленый, бизи жашылга азыр. Мисалы, тиги жактан сен жизнь өтө албайсың да. Ооба. Өтүп көрөйлүбү? Айланып өтүп керек да, нарак. Жок, ошо да азыр көрөлү. Болсо бул президентти ыйгарымдуу өкүлүнүн офисинин жанында. Бул жолчу. Жүр, мына. Вот, могул тротуар мисалы үчүн переход бектур үчүн непреодолимый препятствие да. Бияктан да чыга албайсың, бияктан да чыга албайсың. Же түшө албайсың. Жок, рахмат чоң. Мына. Есть такие добрые люди. Да, мына Аллага шүгүр биз эл кайдыгы керемес элдер жардам беребиз деп жүрөт. А бирок бул жерден азыр сен чыгам десең, даже стараться не будем, да? Вот. Бул мына бул шаардагы аянтча, аянт. Жүр. Бул биз азыр ашып барса bir 300 метр жүрдүк, 300 метр жерде уже канча саңа препятствие жана болду, да? Вот. Мы прошли всего лишь там около 300 метров, но уже наткнулись. Да, на проблемы, на невозможность преодоления препятствий, да? Вот сейчас, ну вот новый бизнес что-то делает, да? Вот брусчатка, да? То есть тротуары, брусчатка, это хорошо, отлично даже. То есть бизнес как бы делает себе хорошо, делает и другим хорошо. Но здесь еще такая проблема есть. Проблема бар. Бизнес алды да жакшы, кийин эч кимге карабаган жерде жаман болуп калат да кайра элечи. Да, сейчас мы попробуем зайти в Жагу. Итак, мы Жалал-Абадтык мамлекеттик университетке келдик. Кана Жалал-Абадтык мамлекеттик университетинин административдик корпусуна кирип чыгайлыкчы. Мисалы, мүмкүнчүлүгү чектелген бирөө жарым келип ушул жерден жолугам же окуйм деп калса, кандай условия менен? Бул жакты жакшы. Мурун ступенька эле бул жакчы. Азыр университеттин алдыны көтөрүп, бирок бизи любой мекемени эшиктери массаждырып алган экен, а? Кана, бул жактан явно өтө албайсың, Бул жактан явно өтө албайсың, правильно? Ачайлыбы? Жок, рахмат. Кандайсың? Кандай экен? Эчтеч? Бул административдик имараты. Азыр студенттер окуган жерге өтүп келели. Ремонт болуш керек экен. Бул жакта ремонт, Бул жак менен жүрөт. Макул. Всё. Жок, мен эшик ачып атам. Ачкандан кийин да кире албай экен. Ооба, ачкандан кийин да ар жагы ступенька экен да. Ошого карап это. Всё, ясно. Азыр барып көрөбүз. Бул мен окуган университет. Мен окуган университеттердин бири. Бияк тарыхка. Могул жерден кандай түшө аласың? Страховка нужна? Давай, поехали. Оба. Здорово, ты? Урматтуу достор, түшүнүп атам. Силер да жарым сааттык видео кылып койдук, бирок силер дагы мындай көрүп, биз ушул мүмкүнчүлүгү чектелген биз жарандарды жашоосуга силер дагы кандайдыр бир соприкоснуться кылганыңарды суранам да.
Азыр биз педфактын корпусуга кетип атабыз. Так, Бектур досум экөөбүз университет педагогический факультетиге келдик, педагогикалык. Азыркы момент могул жерде административдик имараттан педагогикалык факультет имаратыга өткөндө жерде мындай тепкич бар экен. Пандус Жок, пандус бар экен. Бирок бул пандустагы аппасын экен да, бул пандусту алдыга бирөө машинасын коюптур биринчиден, экинчиден бул пандус өтө. Жаман дрифтовать кыласың го, мындай. Пандусту алдыга машиналарын коюп койгон, машина и пандус кыйшык экен. Аябай кооптуу. Узакка түшүш керек да. Эттеп, бирок мен ишенем, Жалал-Абад мамлекеттик университетинин администрациясы ушул моменттерди караштырып, оңдоп, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн ыңгайлуу жана түзүп берет депчи. Биз кайра эле айтып кетем, биз бирөөнү жамандаш үчүн эмес, же негатив көрсөтүш эмес. Бул негизи Кыргызстан боюнча, Кыргызстандагы боюнча эмес, мировой проблема. Жок, мировой проблема, бирок бул проблема биз Кыргызстан боюнча бар да, турабы? Азыр муну педагогикалык факультеттин барбы пандус, бирок эмне үчүн ал пандус алдыда эмес? Эмне үчүн ал пандуска барыш үчүн айланып өтүш керек экен да? Убактың кетет да? Кетип калдым калка. Мындай пандустарды мен ойлойм, мындай алды жагдан эле жасаш керек деп. Эчтен эмес. Да. Бул тенденция биз Кыргызстанда бардык мекемелерде бар. Аз көрдүк, ошол эле түрктөрдү Демирбанк деген өзүнчө Кыргызстанда алдыңкы банктарды бири болуп эсептелет, бирок ал жерде дагы жанагы жок. Кара, бул жакка өтүш үчүн сен пандуска барыш үчүн бул жерде биз көрүп жатабыз. Айтпасам да эле көрүп жатасыңар. Көбүнчө мекемелерде бизде пандустар стандарт менен курулган бул пандус. Бул стандарт менен курулган, Түрктөр койгон. Сен мурун келип жүргөнсүң да бул жака? Бул жерде текшергенбиз да. Текшергенсиңер да? Бирок эшикти жабык. Тыкылдатса ачса керек. Тыкылдатканда эмне? Звоногу бар экен. Иштейген, текшерейкчи. Звоногу бар экен. Коңгуроосу. Звук жок го. Нар жакка чыкса керек да звугу. Тин-трум, пом-пом-пом-пом-пом. Тиги убакта эч ким жок. Басып атабыз жок эч ким. Ичкериде текшерген болсоңор, ичкериде барбы? Условия? Бар. Ичкериде 2-3 этажга чыкканга. Жок, биринчи этажда бар. Биринчи этажда эле. Туалети менен да куруп беришкен. Туалети менен, түрктөр программа менен, сону. Бирок мындай айланып калганыңар чатак экен да. Шунун ушул пандусту мындайга курса, ондайга. Так. Кырдасыз барбы? Эмне деген сөз? Тесттен кирбей. Ооба. Эшиктен кирбей, тешиктен кирет дегендей деген, Дагы кандай проблемалар менен көбүнчө жана учурайт да, мындай мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардычы? Проблема азыр мына көчөдөн көрөбүз. Но көчөдөн, Эски роддом жак. Бул эски роддом жак. Илгери Первомайский эле, азыр Исакунов көчөсү, ооба. Исакуловбу, Исакунов ушундай. Азыр көп көчөнүн аттары жаңырып кеткен. Аны да жакшы билбейбиз.
Aha. Mına. Бул ошо Жалал Абад мамлекеттик университетинин педагогикалык факультетинин ат жагы. Бул жак эски роддом деп коет. Исакуловпу же Исакунов көчөсү. Азыр Токтогул Сейил көчөсүгө кетип атабыз. Неге? Жол неге тараса? Тротуар чоң экен да? Тротуар чоң экен. Тротуар бул жерде чоң. Бирок бул жолду кеңейтебиз дегенде бул тротуарды да кичинертет. Көрөсүңүз го. Бектур, мисалы сен азыр спутник шарча, кичи шарчасыда жашайсың. Бул азыр биз шар борборуда жүрөбүз. Сен бир айда канча жолу чыгасың бул жака? Bir ayda 250 gram. Аны да иштер менен, жөн сейилдеп, айланып, көңүл ачканга. Көңүл ачайынса, устоя анча жок. Анан таксиге дагы акча барып келбейт. Таксиге короткун келбейт, таксиге отуруш. Мен азыр машинада келдик да көбүсү. Таксиге отуруш, машинага отуруш негизи. Отуруш, кайра түшүш бир өзүнчө эле проблема экен, а? Таксиде жакшыдан болот, алар жардам берип калды экен. Так, азыр мол жакта тротуар, Токтогул көчөсүдө тротуар жасалган экен. Мына көрүп турабыз, жакшы экен тротуар. Негизичи. Бирок бу тротуарга чыгыш bir çıkıp görmeysin mi? Çıktı. Siz menen mağa bu problema görünbөгөн nerse колясочниктерге, коляскада жүргөндөргө бул аябай чоң проблема экен, достор. Ошол урматтуу шаардын жетекчилери, подрядчиктер жана ушул жолдорду жасаганга тиешеси барлар. Силерден суранат элем да. Ошол бул тротуарды кылдыңар, жасадыңар, сонун рахмат. Бирок ошондой моменттерди да ойлонуп койсоңор. Аз көрдүк. Теги көчөдөн бул тротуарга чыгыш Бектур үчүн бир кандайдыр бир кыйынчылык жаратты да. Турабы? Кийин сен ушул шаарга келгенде, шаарга дейм, борборго келгенде бир жактан эс алуу үчүн чыгам десең, бул жака жеткичең эле, ой эс алганың чыгып кетет да. Такси керек да. Мен сунушум берге баягы кытайский автобустан алып келсе. Автобустан, а? Каламада барадон жериң жетип алсаң. Жанагы полу ылды, это. Андай өтө кымбат болушу мүмкүн да, прослар бар мындай. Баягындай чыгарасың, анан баягындай пандус чыгат да. Ушуларды алып келип койсо жакшы болмок да. Анан ушундай тротуар курганда, пандус турганда мировой школаларды карап коюш керек да. Дүйнөлүк стандарттар, рекомендацияларын аткарып, ба? Ал бир чоң бир концепция бар да. Концепцияны окуп чыгып изилдеп курса жакшы болмок да. Вот азыр Бектур экөөбүз Токтогул паркынан, Токтогул Сейил көчөсүндө Ленин көчөсүгө карап кетип атабыз. Азыр мисал үчүн мол кара. Ладно, женский белье сага керек эместир. Бул жак этек. Мисал үчүн кофе ичем деп калсаң. Мына. Кофе ичем деп калсаң, бул жерде тепкичтер, колясочниктер үчүн эмес, жөн адамдарга дали ыңгайсыз тепкичтер экен. Мо Атоми деген жана келем десең тоже мына бирде жанагы жок да. Да, чакырып это
Fresh döner deyт. Fresh döner ичем десең, бул жакка да кире албайсың, өзүң болуп калсаң. Эми любой эле айтып атам, бул бир эле жанагынын проблемасы эмес. Бул Кыргызстанда көрүнүш бар жок деле ушундай көрүнүш. Мисалы үчүн ол жерде жасап тура пандус. Бирок мо пандуска эле сразу жана коюп коюптур объявлениясын. Чыга аласың бул пандустан? Бул пандус менен мындай пологирак экен, мындан чыгышың. Бирок мындай объявление турат. Бул жерде уже ровно ушул жерге чыгат экенсиң да. Ясно. Кеттик дальше. Да, барбершопко кире албайсың, сакал-пакалың алайын десең. Азыр могу бизди Жалал Абадтагы Борбор көчөсү, Ленин көчөсү, көрөлү. Ленин көчөсүдө ар кандай коммерциялык мекемелер, менчик мекемелер, өкмөт мекемелер дегене. Вот жүрчү бул. Бул билбейм азыр. Бул Орто Азия гостиницасынын мейманканасына алды. Кана айдап көрчү. Көрүп атасыңар, Бектур бул жака аракетем кылбайм деп атат. Себеби немеге? Мына. Азыр бул жерде мисалы үчүн көрүп атабыз. Колясочниктер үчүн бул жер өтө опасный. Кандай тиги мол азыр биз шаарда жаңы Плаза деген борбор сода борбор курулган. Жок, эми бердим комментарий. Түшүп кетесиң. Мисалы үчүн бул жагдан кылса болот эле, туурабы? Дуал жагдан мындай эмес, узун кылса болот эле, туурабы? Узун сплошной. Башкандары чыгып кетет да. Да. Кана бул жактан өтөлүкчү. Бесплатно деген. Это эле жана кылып койгон деген, а? Для галочки. Так, туруп азыр кызыл. Ждем. Итак, мы переходим улицу Ленина. Вот, улица Ленина. Чтобы посетить магазины в торговом центре Плаза, да? Плаза сода борбору Жалал Абадтагы. Азыр бул жерде мына биз көрүп атабыз. Мына Лафеста, Твой дом, Куликовский, Остор деген, Лайн, Леон деген. Бардыгы да жанагы жок, пандус жок экен магазинге киргени. Жок, магазиндерге де. А бул жерде жок да. Кирип көрөбүз азыр. Азыр негизи о пандуска жетип алыш үчүн мында айланып жанагысы жок жерден бул билбейм, батасыңбы? Уголдакланы көрүп атам. Чыгып кеттиң, а? Так. Коркунучтуу болду, эми страховать кылдым. Так. Бул жактан качайлы. Батасыңбы? Жакшы. Мына биз Плаза сода үйгө кирдик. Бул жерде дагы мындай бутиктерге кирип көрөлү. На всех есть пар. Здрасте. Здрасте.
Вот такие у нас бутики. Здесь, в принципе, так как первый этаж, порогов почти нету. Давай попробуем. А? О. Ну, бұл жерде, мисал үшін, лоздор үшін, по-моему, біз шаһардағы лифті бар единственный здание, да? Қандай шыға аласың ба өзің лифтменен? А? Лестницада, мисал үшін, жаңағы жоқ, да? Лестницамен шыға аласың. Мұны Лион магазинде кіреберіште проблема жоқ эле кирдик, а бирок магазиндин ичинде уже проблема менен көрүштүк, туурабы? Проблемага учурадык. Торговый залда. Уже бул жер жардамсыз бөктүр чыга өтө албайт. Жакшы мужской кырсыклар ушул кылып. Бирок таякта да бар да. Азыркы күндө Чала Баш шаарындагы бир эле здание болуш керек, же, бор жеринде лифти бар. Кана? Можешь заехать? Вызови лифт. Сен баса албайсың, а? Сен себеби колуң көтөрө албайсың да, туурабы? Ал үчүн бирөөнү суратыныш керексиң. Жылдыраак кылыш керек, туурабы? Азыр күтөбүз. Мына лифт келди. Так. Биз лифтке чыктык. Эми мисалы сени орун менен сен колуң жакшы көтөрө албайсың, туурабы? Так, биз анда 3-чү этажды басайлы, да? Сөзсүз бирөөдөн жардам сураш керек экенсиң, да? Азыр мисалы сен лифтке кирдиң, бурула албайсың, да? Развернуться можешь? Нет, да? Только арт жак менен чыгып кетиш керек экенсиң, да? Артың опасныйраак экен. Эми да, катыгыраак чыгып кетсең, наркы лестница менен дыгы түшүп кетесиң, да? Мас болсоң, а? Бурула. Ошону айтам да, арт жак менен көрбөй калса. Мына уже бул жакта балдар оюн борборго кире албайсың. Себеби бир эшик ачылбайт, экинчиси порог. Порог. Туурабы? Вот ошол үчүн бир причиналары бири биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар көчөгө чыкпаган себеби ушундай да, бул жерде лифт бар, башкасы бар, башка жакта ол да жок да. Вот, сейчас мы на лифте снова поедем вниз. Давай, заезжаем. Siz nefes kapıları kurulsa. Biz vodka. Biz fabrikalar gördün mü? Ооба, конечно. O tigi азыр 9 этаждар курулуп атат го. Эми ушундай панорамный лифт коюп койсок ана. Так, давай я сперва выйду. Второй этаж. Да, второй этаж. Открываются. Ты подожди, второй этаж это. Двери закрываются. Лыга тушуйду. Сейчас мы поговорили с администратором здания, бул имаратты администратор менен сүйлөштүк. Жакшы пландары бар экен. Муну мүмкүнчүлүгү чектелген
жарандар үчүн жакшы пландары бар экен. Мисалы пандустарды, ичиндеги эшиктерди алдыга пандус коюп. Ошкагабы? Давай. Жол жок. Ошол азыркыдай эле все. Кнопка вызова коебуз дейт. Бул ошка. Жол жок. Бул жактан түшүп кете албайсың. Өтүш керек эле. Да. Торт жейм десең нерейсиң? Да. Торт жейм десең эшикке чыгып. Пиширмен келесиң да? Ооба. Шундай кылып, эшикке чыгып, торт жейм десең эшикке чыгып туруп, бул жактан түшүп, кийин жейсиңдер тортчу. Мана, көрдүң? Страх есть. Да, страх есть, да? Давай, подстрахую. Опа! Кетип каласың го нар жакка. Так. Жүр, азыр мол фонтан иштеп атыптыр. Азыр экөөбүз маектешип отурайлы. Күндө Бұл бізді екінші аянт шаардагы, екінші фонтаныбыз. Көрөйлү. Біз шопурлар переходты алдыға дәле туруп алып атат. Так, бұл жақтан кандай түшөсүң? Кармашып коюңчу, мен просто тартып алайынчы, бул биз шаарда кандай болуп атат. Түшүрүп коюңчу, кармашып. То есть азыр биз мисалы үчүн Бектур бул жака түшүш үчүн сөзсүз бирөөнүн жардамын сураш керек да. Рахмат чоң. Мына фонтан. Шын айтсам, Бектур, мен чарчадым. Мындай басып жүрүпчү. Себеп уже экөөбүз 46-47, почти 50 мүнөттөн бери айланып жүрөбүз да. 50 мүнөттөн бери айланып жүрөбүз. Сеники дагы жакшы электрический привод такен. Жанагы эле биз менен бир таксист сүйлөштү, турабыз. Мени иним колум менен түртөт деп атат. Ошолорду элестетем да, мен өзүм путумда жүрүп чарчап атам, алар колу менен. Молодцы. Мындай ушундай болгон чүчүбөй болуп, дуктуулар катуу болуп кетет. Мисалы үчүн Жалал Абадтагы эң болгон бир кинотеатр бар. Алдагы зал иштебейт чоң. Мисалы үчүн аянтчадан түшөйлү. Дагы эле жанагы пандус бийик экен, бул дагы страховкасыз сен түшө албайсың бул жерде. Угол наклона өтө крутой вот. Силер көргөндөй угол наклона чоң. Түштүк. Жалал Абадтагы бир жанагы. Мисалы үчүн кирем десең, эч кандай мүмкүнчүлүк жок, турабы? Условия жок мына киргени. Ичкериде тем более жок. Жүр дальше. Мол
Mına. Bu şardı borboru. Бұл да крутой, а? Шыға аласың ба, шыға албайсың ба? Қармап атам. Қармап атам. Шығып кетті разгонменен. Бирок мисал үчүн бул бек бургерге кирем десе, эшикти ачып, кирип невозможно, да? Батпайсың, а? Да? Да? Давай попробуем. Да, я, например, не буду тебе помогать. Посмотрим, как ты будешь справляться сам. Өзің қандай өте аласың бы, өте албайсың бы. Бұл эшиги мына. Бұл эшиги тем более кире албайсың. Зор экен, Ага. киргенден кийин да өчкөн, киргенден кийин да. Киргенден кийин аны ичи өтө тар. Кирип көрөйлүбү? Жок, кирип көрмүш. Мына аябай тар буларда. Бул жака коляскалар батпайт. Мына мисал үчүн азыр биз коляскамен кире турган болсок, бул жакта батпайт коляска. Мына. Мына көрүп атасыңар. Мына мындай жолдор. Жүрчү, мында Сум жака барып көрөлүкчү. Азыр биз жолубузда бир нече жанагындай болот, препятствие, орусча айтканда кыргызча тоскоолдуктар болот. Бирөөсү жер түгүндө өтмөк да. Жер түгүндө өтмөк. Азыр биринчи бул жолдон дагы өтүш бир проблема туруптур. Мисал үчүн бул жерден кандай түшөсүң? Бирөө жардам бериш керек да. Эч ким жок болуп калсачы? Айланып, жолго жетиш үчүн дагы жана керек дейин. Давай. Да, нет, задний мен түшөсүң да, арт жак менен. Арт жак менен түшүш керек экен да, бул. Опа. Вот арт жак менен түштүк. Жакшы тарта албадым, но. Вот. Бул бир тоскоолдон өттүк. Экинчисинен өтөбүз. Опасно, а? Баллон киргендер. Да. Видите, го. Нормально. Путь киргендер болду. Так, мана. Курс. Угольник экен да? Жарладыңа? Это сәл калды, да. Буну запчасти бул жерде болбосо керек, а? Только под заказ, да? Сейчас. Азыр мына Нагима Айтматова көчөсүдө кетип атабыз биз. Нагима Айтматовада кетип атабыз. Азыр Виктор, но подземный переход. Жер түгүдө өтмөк. Бул жактан биринчиден могу пандусу бул жакта мындай бар экен. Экинчиден өзүң күчүң менен жизнь түшө албайсың. Бул жерден только өзү самоубийцалар түшөт. Туурабы? Сиз ачып көргөндөн сизге да болду. Жок, мен айтып атам го, это. Түшүңүз, түшүп көрсөңүз өзүңүз. Мен күнүгө эле түшүп чыгам бул жерден, чейим да, неудобно да, ошо да. Басып чыкканда неудобно, Ооба. Мына эң бир чоң тоскоолдуктардын бири ушул сен үчүн. Туурабы? Бул жака да түшүп көрбөйбүз, а? Жок. Ол үчүн биз эмне кылабыз? Айланабыз. Вот, силер көргөндөй, Бектур жер түгүндөгү өтмөккө
вроде пандус тургандай болуп атат. Сверлилерди коюп койгон. Бирок түшүп көрөм де, даже пробовать кылбайм деди. Аракет ham кылбайм деди. Себеби көзү жетип атат. Ал жерде тоголонуп кетет, бирөөнү жардамсыз. Ал жерде кол бутуну, мойнуну сындырып алыш эч гап эмес. Туурабы? Лифт koyuş gerek. Өзү лифт коюш болуш керек да, тиги. Бирок ал лифт биринчиден өтө кымбат, экинчиден ал лифтти бизи өтө сознательный жарандарыбыз 2 күндө бузат. Мен ошондой деп ойлойм да. Азыр эми мисалы Бектур ошол базар жака өтүш үчүн, азыр могул айланып биз жол менен өтөбүз. Жол менен. Илгери бул жерден жол бар эле наркы бетке. Бирок адамдар жол эрежесин бузуп, ойду кетти баса бергенден бул жакты тосуп, мындай кылып тосуп. Ооба, эми адамдар жайлоодо мал жайлоодо жүргөндө жүрө бергенде жолдочу ошого тосуп. Азыр биз Бектур экөөбүз бул бетке өтүш үчүн жол менен кетебиз мына. Нагим Айтматов менен. Айдачы. Өзүңөр көрүп атасыңар, бул жерде машиналар көп жүрөт. Абдан кооптуу. Айдайбы. Мына интенсивный движение бул жерде. Бүгүн азыраак машина, же азыр час пик эмеспи. Азыр мисалы үчүн экөөбүз жол эрежесин бузуп атабыз да негизичи. Проезжий частьта жүрөбүз да. Встречныйга болгондо да. Мисалы мындай машиналар келип атат кызылдап. Туура. Эми эреже болсо найланч бузасың да. Жок болду да. Ооба. Так, азыр биз бул жакка басыш керекпиз. Вот так мы нарушаем все правила, так как нет возможности перейти по-человечески. На бар жокто бардачок. Бектур экөөбүз басып атабыз. Уже 1 сааттан ашык видео тартылды бизде. Мына сени айттым мен уну. Он уже жөн эте болбой, кара. Бектур, тиги колясникти көрдүң, а? Илгери только тилемчилик кылып отурат эле. Азыр уже иштеп калыптыр. Мына автовокзал деп маршруткага адамдарды посадка кылып атат. Тириклик эми. Базарды ичиге кириш. Да? Мына. Мисалы үчүн базарды ичиге кириш сага, например, өтө кыйын болсо керек, а? Вот.
Нагима Айтматова жана Ленин көчөлөрүнүн кесилиши базардын бир бурчу деп койсок болот да. Эң көп адам ушул жерлерде болот да, биздечи шаарда. Центрда. Азыр Цумга кирип көрөлү, а? Я единственный. Ты единственный, да. Ну, и все на тебя смотрят, как это. Как? Инопланетян. Да. Потому что бизи айтатамы, бизи көчөлөрдө мындай сага окшогон, мындай колясочниктер аябай аз да. Мына пандус. Крутой, да, була? Өтө крутой. Кармайсың? Да, кармап атам, кармадым. Кармадым. Могул жерди дагы мисалы үчүн бул жерде кылып көтөрүп жана кылып койсо болот эле, а? Брусчатка тегиз кылып. Себеби бул кара бир 50 сантиметр окшойт перепад. Кийин могул бетон долгон жерлерди дагы уже болбой калып турат. Ну, кыйынчылык эмне вот. Gel Ayşe. Özler gelsin. Биктор экөөбүз уже 1 сааттан ашык айланып жүрөбүз. 1 километр мүмкүн 1,5 километр жерди бастык. Бирок канча бир тоскоолдукка учурадык. Мисалы үчүн Биктор, могул өтмөктүккө чыга аласыңбы, мисалы? Невозможно. Невозможно, да? Жүр, Цумга барайлыкчы. Ага. Арт жак менен өтүп атат, себеби алды менен өтө албайт. Эмне үчүн арт жак менен кылдың? Алдыңкы баллондар тыгылып калат, ячейкаларга, туурабы? Могул жерден дагы өтө албайсың, мисалычы. Айланыш керексиң, а? Азыр биз Жалал Абад шаарындагы Айгүл соода борборуга келдик. Элди арасында ЦУМ деп аталат. Центральный универсальный магазин деп илгертен. Бул жерде пандусу бар. Бирок бул пандусу брусчаткадан жасалган. Чыга аласыңбы? Страховка, а? Давай. Да. Только страховка менен чыктык. Негизи колясканын өзү күчү жетет экен чыккандачы. А бирок наклон өтө кооптуу да, туурабы? Страховка керек экен. Бирөө мындай страховка кылбаса, аңтарылып кетиши мүмкүн. Онда киргенге дагы условия жок. Адамдар Бектур досум мындай карайт го сени. Себеби мына байкадыңбы? Баары эле карайт. Себеби көрбөйт да. Себеби башкалар чыкпайт. Марстан келди деп. Ооба, мында бурулуп карап атат, сенечи.
Америкада мындай эмес. Иши жок, это мындай эле член общества, да, рядовой член общества. Наргы жадагы өтөлүш. Телефондорго. Лифт жок. Ула, салам алейкум, кандайсың? Жасыңбы, болот абы? Аллага шүгүр. Вот, мы гуляем с моим новым другом Виктором по городу уже больше часа. Больше часа гуляем. Да, пожарный выход. Бул жерде көрдүңбү? Батпайсың бул жака. Узкая дверь. Сейчас мы находимся внутри ЦУМа. Люди удивленно оглядываются, прям рассматривают Виктора, потому что в повседневной жизни мы не сталкиваемся с представителями людей с ограниченными возможностями здоровья, да? Не с ними. А почему не сталкиваемся? Потому что у них нет возможности передвигаться по городу. И они не уходят, и они проводят жизнь, в ограниченном обществе, в ограниченном пространстве. Что там это? Лестницаны көрөлбү? Экинчи этажга чыга турган лестница. Вот. Бул жерде экинчи этажы бар, кийимдерди сатат да. А бирок лестницаны бирок тепкичтерди көрүп атабыз. Ооба да, карасаң тепкичтер чоңдугуна. Ошол үчүн эмне кылыш керек Виктор, например, нормальный жашоо болуш үчүн да? Эмне кылыш керек? Азыр ушул мировой стандартка кириш керек. Мындай Американ карайт. Ушул коммерциялык өкмөттүк мекемелерди обязательно кылыш керекпи? Булар закон боюнча булар должны, туурабы? Булар сырттан эле пандус кылып койгон. Көз боемочулукта. Ичинде көрүп атабыз, эчтеке жок. Лифт коюш керек. Лифт коюш керек, да? Мындай чоң зданияга лифт койбойбуз. Центрде бир болсо да. Мисалы үчүн азыр плазага кирдик, бир эмес эки лифти бар экен, туурабы? Эми ал дагы бир аз жынагындай экен, но хотя бы ошондой. 3-чү этажга чыгып келдик, без проблем. Эми бир сумда. Бул сумда. Центральный чоң торговый центр да. Так. Şu менен, по-моему, уже жетишет да, этачы. Көз 1,5 километр жерде канча проблемага сталкиваться кылдык. Урулдук, берилдик, өтө албадык.
Эми ушул мисалы мен ойлойм да, баардыгынын эле укугу тең. Кийин эле булар баса албайт, булар тура албайт, отура албайт, экинчи сорт деп это болушу мүмкүн эмес да. Ошого баардыгына бирдей мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Мана мына иним үкем келип эки жагынан карап кетти, потому что көрбөгөн. Ошол үчүн биз баардыгыбыз мындай жанагы ушул аракеттерди кылыш керекпиз да, бирдей эле. Радикалдуу аракеттер. Ооба. А кийин тиги орустарды поговоркасы, пословицасыдай спасение утопающих, дела рук самих утопающих деген принципти карманбай, ойлойм да, эртең эми будан бул Аллах эртең любойбуз ушундай жанагы даражага алып келип коюшу мүмкүн. Да. Бир минуттан кийин не болуп кетет? Да, Кудай билет. Эми ошого мен эмесмин, мага баары бир, мен бул проблема эч качан не коснется деген ойдо болбойт да. Деген ойдо жүрөм да. Тура элеби? Ооба. Адамгерчиликте да, ооба. Как человек. Человечество. Исламда да, это ол. Бардыгыбыз эле өзүбүздү мусулман дейбиз. Мусулман дейбиз, бирок кылган иштерибиз, айткан сөздөрүбүз кээде көбүнчөсү мусулманчылыкка туура келбейт да. Азыр көп мусулман өлкөлөрдө ушундай болот да. Мусулман өлкөлөрдө мусулманчылык бар, бирок мусулман жок да. Ооба. Ошондой. Эми Бектур, сага рахмат. Убактыңды бөлүп, мени менен басып, кылып, bundan бияка дагы ача аракет кылып, учурашып, сүйлөшүп турабыз. Кудай буйруса. Бул проблеманы азыр экөөбүз бир четин көрсөттүк. Бул эми башы дагы? Бул башы, бул толук эле проблеманын көрүнүшү эмес. Биз экөөбүз кылган нерсе бул бир чекеси эле. Башталыш. Азыр мисалы үчүн экөөбүз ашканаларга кирбедик. Биз общественный туалеттерге кирген жокпуз. Мен ойлойм, бул өтө чоң проблема. Себеби мен мындай относительно здоровый адаммын. Мен туалет издеп кедечи жана кыйналып калам. Кирсең дагы, да, вот сен кандай это кыласың? Да. Бизде билем, вот, например, чет элдик жанагы аэропорттордо көрөт эле, вокзалдарда, автовокзалдарда мужской, женский и для инвалидов. Кирсең, там ручкалар бар, специальный жардам. Крандар бар. Адамдар бар, атайлап алып кирип чыга турган. Бул жерде көрдүк, эми Аллага шүгүр биз адамдар жакшы адамдар экен, жардам берип коеюн деп келгендер келип атат. Башкалар барып атат, эшиктерди алдыбызда ачып атат. Ошо. Аллага шүгүр. Адамдар барына. Всё, өзүң пожеланияңды айтып койсоң, кийин ушуну монтировать кылып чыгарып, кичине 1 саатта 2 сааттык почти видео болуп кетти. Урматтуу элим, мен өзүмдүн мүмкүнчүлүк чектелгендер эсептебейм. Баарыбыз биз теңбиз. Эми ушул биздин мамлекетибизде ушу мировой стандартка коштук дегенде, ой, мага ошондор канчалган адамдар бар. Ошолорго элге кошулуп, жашаса, парктарга чыкса, коомдук иштерге катышып жүрсө деген ойдомун. Эми биз өзүм иш кыла албайм, силерден жардам сурайм. Баарыбыз тең аракет кылайлы. Усталар сачыларын кылып берсе, беттер, ошо проекттер жазып берсе, ушундай жарандарды күтөм. Баарыбызга ийгилик. Жашообузда кандай сфера болбосун, ошол сфераларда баарыбызга ийгилик каалайм. Ассаламу алейкум. Рахмат, Бектур, рахмат. Достор, мен дагы бир нерсени айтып кетсем, мисалы үчүн, Бектур жардам сураганы бул бизден финансалык же мындай жардам сураган жок. Бектур IT программист,
факультетинин 2-курсунун студенти, өзү иштеп, өзү акча таап, өзү жүргөн колясканы 110 миң турат. Бул коляска 55 миңini өзү топтогон, 55 миңini ата энеси берген. Бул бизден финансылык же башка муктаж үчүн эч жардам сурабайт. Бул просто өзүгө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн морально и доступ, свободный доступ жанагыларга жардам сурап атат. Ошолорду ишке ашырып беришке. Ошол закон жана болуп, булар толугу менен коомдун мүчөлөрү болуп жашашка аракеттерге жардам сурап атат. Туурабы? Рахмат.